Кыргызстандын оор атлетикасы жаңы ийгиликтерди көздөөдө. Анын президенти болуп Ахматбек Келдибеков кайрадан шайланды. Өзгөчө көңүл, өзгөчө мамилени талап кылган спорттун бул түрүнөн соңку учурда чоң ийгиликке жетишкен Изат Артыковдун жеңиши да талаш жаратып келет. А бирок табияты таза, чучугу толо Кыргыздан не деген гана балбандар чыккан эмес. Андыктан аны эске алсак, спорттун бул түрү боюнча да ири ийгиликтер болору талашсыз. Кыргызстан спорт тармагында жакшы ийгиликтерге жетише албай келгени белгилүү. Ал эми ага карата бөлүнгөн акча да чектелүү экени маалым. А бирок алардын арасынан оор атлетиканы бөлүп карасак, сайыс учурунан бери мактанаарлык көрүнүштөр жок болгонун айта кетели. Мында жакындагы спортчубуз Изат Артыковдун дүйнөлүк олимпиададагы 3-орунду ээлеп, бирок талаш маселе жаратканын мисал келтирсек болот. Риого калп айтпасам азыр эмес 2,5 жылдай даярданганбыз Изат Артыков менен. Ошонтон олимпиадалык оюндарына медаль алып анан кичине кыргызтап калдык. Биз азыркы кезде ага токтобойбуз. Дагы алдынан бир кыз, бир бала бар. Ошого биз Кудай буйруса Токийский олимпиадага 1-2 медаль алганга азыр толук мындай настрой бар дегендей. Кыргызстандын оор атлетикасынын өнүгүшүнө салым кошууну каалаган инсандар бар экенин көпчүлүккө маалым. Бирок мындай биримдик 2010-жылы түзүлүп, анын президенти болуп ал учурдагы Жогорку Кеңештин депутаты, спикер Ахматбек Келдибеков болгонун айта кетели. Аталган федерация 2012-2016 жылдагы жыйынтыгын чыгарып, бул убакыт аралыгында аткарылган иштер боюнча жыйын өткөрдү. Ага өлкө аймагынан оор атлетика боюнча белгилүү спортсмендер менен кошо бул багыттагы адистер катышты. Оор атлетика федерациясына кааларыбыз бир аз ынтымакка келип, кичине акыркы убактарда бир аз талаш тартыштар көп болуп кетти. Ошону мынакей бүгүнкү конференциядан кийин ошо талаш тартыштардын баарын жоюп, баягы алдыга гана умтула тургандай иштер алып барыштар керек да. 4 жыл аралыгында оор атлетика федерациясында бир топ көйгөй чогулган. Бирок алдыдагы жарыкты көргөн оптимисттер буга чейин биримдикти башкарган. Келдибековго дагы ишеним артып, кайрадан президент кылып шайлашты. 2010-жылы биз биринчи жолу Кыргызстанда оор атлетика боюнча Азиянын жаштар арасында чемпионатын өткөздүк. Аябай мындай жакшы өткөзгөнбүз. 50 комплект олимпийский штангаларды алып келип, аз жаңы бүгүн кайра отчет берип, бир добуштан колдоп беришти. Мен ойлойм, бул мен үчүн ошол штанганын алдыга жылдырганга дагы бир мага менен сурангандай болуп атышат да, мындай түрткү берип атышат. Оор атлетика боюнча федерация түзүлгөндөн бери жакшы ийгиликтерге жетишкен. Бирок Келдибековдун өзүнүн иши боюнча соңку жылдары көбүрөөк алек болуп калгандыгына байланыштуу мындай жыйын өтпөй калган. Бирок болуп өткөн отурум бул багыттагы бардык маселелерди чечүү менен өлкөдөгү спорттун аталган түрүнүн өркүндөшүнө дагы ишеним артып олтурат. Бизде буга дал катары Каныбек Осмоналиев, олимпиаданын чемпиону. Мына Изат Артыков, бул дагы олимпийский призер. Аны допингти алып койбой, бул кыргыз эли үчүн олимпиададан 3-местени утуп алган баатыр бойдон тарыхта калат. Ошон үчүн бул ишти аз алдыга жылдырыш керек. Себеп дегенде штангадан, күрөштөн, ушул окшогон бокстан, кыргыздан келечекте дүйнөнүн олимпиада чемпиондору чыгарса болот. Кыргызстан алакандай эл, кичинекей мамлекет болгону менен тарыхы бай экенин дүйнө таанып келет. Ал эми мамлекеттик гимни бир гана өлкө президенти башка жакка барган учурда же спорттогу жеңиштерди жаңырып, желеги желбирери белгилүү. Мындан улам спорттун оор атлетика түрүнө ишеним артып, аны колдогон инсандардын максаттары да турмушка ашып, ийгиликтер жарала беришин айта кетмекчибиз. Анархан Алтымышева, Чыңгыз Айбашев, Нурлан Мамытов, Нурньюс, Бишкек.